Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Мамлекеттик ипотекалык компанияда жеңилдетилген ипотека алуунун дагы бир багыты ачылды. Ал Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы. Мындай жол менен ипотекалык насыя алам дегендер үчүн жол жобосун түшүндүрүү максатында студиябызга дал ошол Ак Босого аманат компаниясынын жетекчиси Айзада Усупованы чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мына буга чейин эсиңиздерде ошо телекөрүүчүлөрдүн деле эсинде болсо керек, Жалаң Ош жана Бишкек шаарынан башка аймактардын жашоочуларына ушундай жеңилдетилген ипотека алуу мүмкүнчүлүгү берилген, ошондой эле Жалаң мамлекеттик кызматкерлерге берилген. Ошондо көпчүлүк ушул ири шаарлардын тургундары нааразы болот деле да. Биз качан ушундай бизге эң муктаж болуп турган бизге качан ушундай мүмкүнчүлүк берилет деп. Эми бул жаңы багыт тууралуу сиз түшүндүк берип кетсеңиз, кандай жол менен кимге кайрылып ушун ипотеканын жол жобосун ала алса болот? Рахмат. Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын туунду компаниясы. Туура айттыңыз, бул 3-чү багыты, бул бардык жарандар үчүн каралган шарттары. Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынан турак жай насыясын алуу үчүн биздин жарандарыбыз биринчи өзүнө максат коюп, турак жай алуум керек деген максат коюп, ошол максатты аткарыш үчүн канча сумма керек экендигин аныктап алып, андан кийин Ак Босого турак жай сактык компаниясына кайрылса болот. Биз жарандар менен чогуу болжолдуу турак жайдын болжолдуу суммасын аныктагандан кийин ошол сумманын 50%-ын аманат ачып, сактык аманатын ачып, ошол аманатка ай сайын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, канча сомдон топтой ала турган болсо, ошол мүмкүнчүлүгүнө жараша жана топтоочу сумманын өзүнө жараша дагы сумманы аныктап алып, ай сайын топтоочу аманат келишимин түзүп, аманат ачып, топтоп баштайт. 50% топтолгондон кийин турак жай сактык кредиттик компаниясы турак жай насыясын бере алат. Аманатты топтоо мөөнөтү, минималдуу мөөнөтү 3 жыл. Максималдуу 3 жылдан 10 жылга чейин топтосо болот. Кайсы суммадан баштап ошол жака аманатты койсо болот, акчаны депозитке? Биринчи минималдуу биринчи төлөнүүчү сумма бул 3000 сом. Жана ай сайын төлөнүүчү сумманын дагы минималдуу көлөмү бул 3000 сом. 3000 сомду түзөт. Бирок жарандарыбыз өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жана кандай үй сатып алат, кандай же үй салабы, же балким жер тилкесин сатып алабы, ошол максатына жараша аныкталган сумманын жарымын чогултуш үчүн, демек ошол жарымы канча убакта, кайсы суммада мен ай сайын чогултсам ошол суммага жетем деп, ошол сумма же балким ал сумма көбүрөөк болуп, анын мүмкүнчүлүгүнө туура келбей калышы мүмкүн, анда минималдуу сумма же минималдан көп 5000, 10000 сом менен өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чогултуп баштаса болот. Кийин дагы башка булактардан балким болуп калса, аны кошуп 50%-ын болгондон кийин 50%-ын биз насыя кылып беребиз. Биринчи ошол акчаны салып коюп, ал ошо 50%-дын суммасына жеткиче топтолуш керек, андан кийин силер 50%-ын бөлүп бересиздер, Ушул 50% сумма, бул топтолгон сумма, жараныбыз ай сайын топтоп турган суммадан жана ошол суммага биз жылдык 3%, жылдык чен менен 3% пайыз чегерилет, эсептелинет. Ошол сумма менен кошо пайыздардын суммасы жана өзү ай сайын салып турган сумманын сумма биригип келип, ошол 50%-ды түзөт. Минималдуу сумма 3000 сомдон жогору деп атасыз. Максималдуу суммага чек жокпу? Балким мисалы буга чейин акча 10 000 долларга чейин чогултуп коюп, анан ошону дагы депозит кылып чогултайын, андан кийин 50%-ын төлөп берет дегендей ойдо болсо кандай болот? Максималдуу суммага чек жокпу? Чек жок. Негизи максималдуу сумманын насыянын максималдуу суммасы 4 миллион сом. Демек 4 миллион сом максималдуу сумма, 50% чогулта ала турган максималдуу сумма 4 миллион сом. Ай сайын мынча суммадан чек жок. Жараныбыз өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Анда биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы багыты аманат сактык
турак жай компаниясынын жаңы багыты боюнча сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде бул багытта суроолор болсо 0706 49 18 98 номерине WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөтүп суроо узатсаңыз болот. Эгерде сиз биздин студиябызга келген мейман менен түз байланышкыңыз келсе 0312 59 25 04 номерине байланышка чыксаңыз болот. Азыр бизде байланышта түз байланышта көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Биз ошол үй боюнча ипотека үй алалы деген негизи 3-4 жыл байланышканбыз да. Анан очередибизге эмет албаганбыз да. Анан эмне айтайын деп атсаңыз, биз участок алганбыз. Участок алып, бирок эме кыла албаганбыз да, бүтүрө албай калдык да үйүбүздүчү. Потому что деген аны деген кызыл китеп эч кандай эмеси жок да, документи жок жерден алганбыз да. Анан биз катта ошол үйдү тапшырып, или может банкка берип, башка даяр үй алсак болобу через ипотека деп. Өзүңүздү аты жөнүңүздү тааныштырып, анан номериңизди редакцияга калтырып коюңуз. Балким жооп болуп калса дагы биз байланышабыз сиз менен. Сиз жооп берип кетсеңиз. Бул жарандын суроосу боюнча жер тилкесин банкка калтырып дейт. Анан башка мындай шарт жок болуш керек. Негизи эле жер тилкеси документи жок болсо, бул ал бирөөгө банкка бергенге дагы укугу жок да. Ошол жер тилкенин документи болуш керек, кызыл китеби болуш керек. Документи бар болсо, анан күрөөгө кое алат. Банктар деле бизге биринчи Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясына эгер ошол үйүн бүтүрөт элем деп кайрылган болсо, биз бүтүрүүчү суммасынын аныктап алып, ошонун 50% биз менен чогултуп, андан кийин биз 50% насыя кылып бермекпиз. Ошол үйүнүн жер тилкесинин документи бар болсо, ал жер тилкени күрөөгө алып насыя берсек болот. Ушундай экен. Азыр болсо дагы менде мындай суроо болуп атат. Балким турак жай эмес, жер тилкесин алып, ошого үй салып алат элем келечекте дегендер болсо, аларга деле ушундай шартта бере бересиздерби, насыя? Ошондой шартта берилет. Кайсы жерден канча суммалык жер тилкесин алам десе, ошонун 50%-ын топтош керек. 3 жылдын ичинде же 3 жылдан көбүрөөк убакыт талап кылынса, чогултуп, андан кийин 50% чогулгандан кийин биз 50%-ын насыя аркылуу беребиз. Кээ бир мындай үй бүлөлөр бар да, азыр турак жайы бар, бирок кийин келечекте мен бала чакама үй алганга акча топтой берсем жакшы болот эле деген сыяктуу үй бүлөлөр бар да, ошондойлорго да шарт каралганбы? Ооба, негизи эле Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынын негизги максаты бул биздин максаттарынын бири да. Негизи бизде Кыргызстанда биздин элибиздин сарамжалдуулук маданияты кичине аксап келет. Ошондуктан сарамжалдуу болуп, өзүнүн ай сайын тапкан кирешесинен кандайдыр бир сумманы бөлүп, ушуну мен балдарымдын келечегине же балким өзүнүн үйү жок болсо деле өзүмө деп ошо аманат ачып чогултуп баштаса, аманат ачып чогултуп, ошол чогултуу, сарамжалдуу болуу маданиятында өстүрүүгө жардам бермек. Балдарына бизде ачыш үчүн атайын балдарга арналган аманат бар. Бул балдар үчүн аманаттын мөөнөтү 5 жылдан өйдө, 5 жылдан 10 жылга чейин. Насыянын мөөнөтү 20 жылга чейин, насыянын пайызын 6%-дан 8%-га чейин. Бул ошол мөөнөттүн, аманаттын мөөнөтүнө жана насыянын мөөнөтүнүн көз каранды пайыздын чени. Негизи бул ушу биздин балдар үчүн абдан жакшы. Биздин Кыргызстанда азыр өсүп келе жаткан балдардын саны 2 миллион 200 миң сомду түзөт экен. Келечекте эгер ата-энелер азыр ушу аманатты ачып топтоп баштаса, чындыгында келечекте ошо балдарыбыздын өздүк салымы, жанакы насыя ала турган өздүк салымы даяр болуп калмак. Анан иштеп баштаганда ошо насыя алып, арзан пайыздуу насыя алып, ошо канча жаштагы балдарга баштаса болот? Ошо акчаны чогултуп, 1 жаштанбы, жаңы төрөлгөн балдардан эле баштаса болобу? Мындай чек жок. Ата-энеси өзүнүн паспорту, баласынын күбөлүгү менен келип, келишим түзүп, келишимде көрсөтүлөт ушул балага арналган аманат деп көрсөтүлөт, ал баланын аты жөнү. Кийин насыяны ал бала өзү алса болот же ата-энеси алып берсе болот.
Азыр бизди түз эфирден көрүп аткандар абдан кызыгып атса керек, бирок сиздерге дагы кээде байланыша албай калып биздин студияга көп чалышат. Ошон үчүн сиздерде кандайдыр бир байланыш телефону болсо айтып койсоңуз. Азыркы мезгилде биздин байланыш телефонубуз 0509 29 21 21. Ушул эле номерде WhatsApp номери бар. Жана социалдык тармактарда Instagram, Facebook баракчаларыбыз бар азырынча. Ошол баракчалар аркылуу жана ошол номерлер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары ошо кандай документтер керектелет? Мисалы, чоң адамдарга өзүнчө, жаш балдарга өзүнчө бир документ топтоо керектелеби? Анан ал документтерди топтоп алып каяка барыш керек болот? Документтерден азыр аманат ачуу үчүн бир гана паспорт керектелинет. Эгер балдардын аманатын ачса, анда баланын күбөлүгү керек болот. Башка документтердин кереги жок. Азыр ошол биз айтылган 0509 29 21 21 телефондор аркылуу кайрылсаңыздар, WhatsApp номер аркылуу биз түшүндүрүп беребиз. Биз азыр мамлекеттик ипотекалык компаниясынын имаратындабыз, биринчи этажда, биринчи кабатында. Ошол жака келип, нас келишим түзүп, аманат ачып баштасаңыздар болот. Жана биз региондордо, биздин райондордо, аймактарда иштөө үчүн азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыр бизде телефон чалып бар экен, андан кийин сөзүбүздү уласак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сөзүңүздү баштасаңыз болот. Мен могу колумда $8.000 бар да. Анан ипотекага 1 жылдан бери тиги банкка чыкпайм, бул банкка чыкпайм, жакшы госипотеканы алып жатам. Анткени деген сенде куплю-продажа болуп калыптыр деп да. Анан куплю-продажаны мисалы айылдан кылгам, айылда эски уже жашап албай турган үй бар болсо, аны мен сатып ийгем, анан бияктан иштеген жумушум биякта болгондон кийин бияктан үй алайын десем, ошондой проблемалар болот да. Сиз айта берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алыш үчүн туура мамлекеттик мекемеде иштеш керек, жана дагы бир шарты акыркы 3 жылда эч кандай турак жай сделкасы болбош керек. Сизде демек болуптур, үй саткансыз, жер саткансыз. Азыр болсо сиз 3 жылдан кийин, эгер ошол сделкадан кийин 3 жыл өтсө, сиз мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылсаңыз болот. Же болбосо дагы бир ушул багытты пайдаланып, Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясына келип, аманатыңызды ачып, $8.000 тибей эле коюп, же коммерциялык банкка салып койсоңуз болот. Өзүнчө аманат ачып, чогултуп баштасаңыз болот, жана же ушул 3 жылдан кийин Ак Босого турак жай кредиттик компаниясынан насыя алсаңыз болот. Бизде мамлекеттик компанияда иштеши керек деген талап жок, жана эч кандай турак жай боюнча чектөөлөр жок. Турак жайы бар болсо дагы, жок болсо дагы адам келе алат. Азыр ошол бизге телефон чалган жаран ошол $8.000 бүт бойдон алып келип туруп, ошо аманат сактык компаниясына сактап койсо болот, туурабы? Анын да пайызы өсө берет да. Пайызы өсө берет, 3% болот. Бирок негизи эгер экономикалык жактан караганда, ал адам үчүн азыр $8.000 баарын салып койгон кичине ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан параллельно турак жай сактык кредиттик аманат компаниясынан аманат ачып, сом менен чогулта берсе, бизде себеби сом менен гана. Сом менен аманат алып, сом менен аманаттарды жүргүзүп, жана ошондой эле сом менен биз насыя беребиз. Ошондуктан бул валютадагы акча каражатын сактап турганы ыңгайлуу. Жакшы экен. Ошол эле учурда бизде көбүнчөсү чет өлкөдө, чет мамлекеттерде эмгектенип жашап жүргөн жарандарыбыз бар. Алар келечекте Кыргызстанга келип, ушул жактан турак жай алып, жайгашып калууну каалашат. Алар үчүн да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнбү? Негизи эле ушул өкмөтүбүздүн турак жай программаларынын негизинде турак жай сактык кредиттик компаниясы түзүлгөн. Ошонун ичинде эң биринчи маселелерден болуп, бул биздин чет жакта иштеген мекендештерибизди колдоо. Алардын баарынын көбүнүн эле ошол чет жака иштеп кеткен максаты бул турак жайлуу болсом, сиз айтып кеткендей турак жай алсам деген максат менен кетишет экен. Ошондуктан биз биринчиден болуп ошол биздин чет жакта иштеген мекендештерибиз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жөнүндө иштеп жатабыз. Азыркы күндө биз кечээ эле ошол жолугушууга барып келдик, коммерциялык банк аркылуу. Азыркы күндө бизде мындай маселе жаралып жатат. Алар
чет жакта мисалы ошол Россия жергесинде иштеп жатат, иштеп жана жашап жатышат, биз менен келишимди кандай түзөт, ошол процессти кандай биз жасасак болот, ошол жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат жана биздин юристтер иштеп жатат. Негизи ушундай максатта өзүнүн атынан келишим түзсө, ал Россия жакта болуп туруп, мисалы Россия же башка чет мамлекетте, жана ошондой эле өзүнүн атына аманатын топтойт. Ушул процессти ишке ашыруунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Бул эми азыр 1-2 айдын ичинде ишке ашып калат деп үмүттөнүп атабыз. Комиссиясыз ошо аманатын жибере ала турган процесс. Алар Россияда туруп алып, ошол сиздер менен документтерин тастыктап, анан аманат ачып туруп, ошол жака салып койсо болот. Салып койсо болот. Бирок азыркы күндө эгер мен азыр бүгүн эле баштайт берет элем деген жарандар болсо, алар үчүн жакын туугандары келип, биздин компанияга келип, келишим түзүп, ошол келишимде пункт көрсөтүлөт. Бул аманат кийин ошол аты жөнү жазылып, ошол адамга өткөрүлүп берилет деген келишим менен азыр түзүп ачып баштаса болот. Эгер азыр баштайбыз дегендер. Бизде азыр болуп атат, ошо Владивосток, Екатеринбург, Москва шаарларынан кайрылып жатышат. Биз ошолор үчүн азыркы бүгүнкү күндө чечилген маселе ушул болуп турат. Биз келишим түзүп, жакын тууганы менен аманатты ачып баштай берсек болот. Кийин жанакындай өзү менен келишим түзүү процесс ишке ашканда биз өзү менен келишим түзүп, бул чогулган акча каражаты анын атына өткөрүлөт. Буга чейин дагы мындай чектөөлөр бар эле да, маянаң мынча сомдон жогору болуш керек, ошондо гана сизге биз банк аркылуу насыя бергенге укугубуз бар деп. Сиздерде андай чектөөлөр барбы? Аманат ачууда андай чектөөлөр жок. Маяна негизи эле аманат ачууда биз текшербейбиз, платежеспособность деп коет. Төлөмдөрдү кандай негизи ушул аманат ачып, ошол аманатты топтоп, ал өзүнүн төлөй ала тургандыгын мисалы тастыктаганга дагы бир мүмкүнчүлүк бар да. Ошол дагы эсепке алынат насыяларда. Бизде дагы бир телефон байланыш бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Тилекке каршы коюлуп калды. Сизде дагы алдыдагы мүнөттөрдө байланышка чыгууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бизде 0312 59 25 04 номер аркылуу байланышып, биздин студиябыздын мейманына суроо узатсаңыз болот. Азыр болсо бизде жарандардан көпчүлүгү ошол өткөндө биз материал даярдадык эле, ошондон кийин көп суроолор келди. Эмне себептен 50%? Андан ылдыйраак төмөнүрөөк пайыз кылса болбойбу? Анан эмне себептен ошо 3 жыл, кээ бирлер 3 жыл күткүсү келбейт, балким андан көбүрөөк акчалары бардыр дегенчи. Ошол суроолор жаралып атат да. Эмне себептен 50% жана 3 жыл дегени бул негизи эле Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясын ачуудан мурун мамлекеттик ипотекалык компания жана экономика министрлигинде 3 жумушчу топ иш жүргүзгөн. Ошол жумушчу топтун ишинин негизинде жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын KFW проектисинин ишинин негизинде макроэкономикалык финансы модели иштелип чыккан. Ошол модельди ушул компания жаңы ачылып баштаган күндөн баштап туруктуу финансы жактан туруктуу болушу үчүн биринчи иштегенде ушул 3 жыл убакыттын ичинде топтоо мөөнөтү, минималдуу топтоо мөөнөтү 3 жыл деп аныкталган. Себеби бул негизи бул компания келечекте жакшы иштеп, келечекте эффективдүү, натыйжалуу иштеп, кийинки буундарыбызга өзүнүн жакшы келечекте натыйжалуу компания болуш үчүн ошо финансылык туруктуулук керек. Ошо финансылык туруктуулукка биз ошол 3 жылдык мөөнөт менен эгер иштеп баштасак жетишебиз деген жыйынтыкка келишкен да. Ошондуктан бул азыр ачылып баштады. Негизи мамлекеттик ипотекалык компания деле жаңы иштеп баштаганда 12%дан 10%дан баштап азыр 6-8ге чейин чыгып жатпайбы? Ошол сыяктуу эле бул компания жаңы иштеп баштады. 3 жылдык мөөнөттү кыскартуунун үстүндө дагы иш жүргүзүлөт. Жана ал ушул жыл эле боло калат деп айта албайбыз. Ал 1 жыл, 2 жылдын ичинде ошол кыскартуу, мөөнөттү кыскартуу жана 50% эмес, 50%дан азайтуу жөнүндөгү ушул иштерди дагы ишке ашыруу үстүндө да иштеп жатабыз. Аны үчүн биз башка финансы булактарды да табышыбыз керек. Ошол.
Бул канчадан баштап иштеп жатат, анан кийин бизге ошо өткөндө биз материал даярдагандан кийин абдан көп санаркоолор болду. 3 жылга чейин акчабыз топтоп анан кийин жабылып калса же болбосо кандайдыр бир кепилдиктер каралганбы, жалпы эле ушул аманат сактык компаниясына акча койгондор үчүн? Бул Ак Босого кредиттик сактык компаниясы, Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иштеп баштады. Ошол лицензияны 6 январдан берилди. Ошол лицензияда биз турак жай сактык аманаттарын кабыл алуу укугу жана турак жай насыяларын берүү укугу көрсөтүлгөн. Демек, бул Улуттук банктын көзөмөлүндө деп айтсак болот. Себеби биз ай сайын, эгер Улуттук банк талап кылса, күн сайын биз Улуттук банкка отчетторду берип турабыз. Жана ошондой эле экинчиси бул Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо системасынын мүчөсү. Бардык коммерциялык банктар сыяктуу эле ошолор менен бирдикте Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо мыйзамы бар. Ошол мыйзамына ылайык бу биздин компания ошол аманаттарды коргоо системасынын мүчөсү болуп саналат. Ошондуктан кепилдик, мамлекеттик кепилдик бар деп айтсак болот. Жана бул компаниянын 3 жыл акча чогултуп алып, анан жабылып калуу деген максаты жок. Бул компаниянын максаты ушул өкмөттүк турак жай программаларынын негизинде ошол мамлекеттин турак жай маселелерин чечүү, маселелерди ишке ашырууда колдонулуучу бир инструмент катары көп негизи келечекте дайыма иштеп туруучу инструмент. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден абдан көп суроолор келип жатат, бирок сиздер мобилдик телефонго билдирүү гана жөнөтө аласыздар. Ал эми түз байланышка чыгып, мейманыбызга түздөн-түз суроо беребиз десеңиздер, 0312 59 25 04 номерине чалсаңыздар болот. Азыр болсо биздин телекөрүүчүбүздөн бир суроо бар экен. 0419 менен аяктаган абонент суроо бериптир. Саламатсызбы? Менин 2 кредитим бар. Эко Исламик банкта. Мен ипотека алсам болобу деген суроо экен. Бул жалпы ипотека жөнүндө болсо керек. Анан сиздер дагы кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп бересиздер, айтып койсоңуз болот. Негизи дагы бир жолу кайталап кетүүчү нерсе бул Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынан насыя алуу үчүн биздин жараныбыз биринчи аманат ачыш керек. Ошол аманатта насыя керектелүүчү үй алууга же үй салууга керектелүүчү сумманын 50%-ын топтошу керек. Ошондуктан эгер 2 кредити бар туруп ошол топтоого мүмкүнчүлүгү бар болсо, аманат ачып топтой берсе болот. Жана насыя берилүү учурунда ошол 2 кредитин эске алып, ал адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша же насыянын мөөнөтүн тууралап беребиз, суммасын карап алса болот. Негизи чечилүүчү эле маселе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден айрымдарыңыздардан суроо келип жатат. Биз жарымынан эле көрүп калдык элек, башынан баштап кайра түшүндүрүп берсеңиз деп мен ошол көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Биздин көрсөтүүбүз түз эфирде эле, ошондой эле учурда YouTube баракчабызда, ошондой эле Facebook 7-каналдын Facebook баракчасында дагы жүрүп жатат. Бул түз эфир бүткөндөн кийин деле ушул сакталып калат, ошондуктан кайра башынан баштап көрүп, ошол жактан маалымат алсаңыздар болот. Азыр болсо 60-66 абонентинен суроо келиптир. Саламатсызбы? 7-каналдын жалпы жамааты. Ипотекага үй сатып жаткандар коркуп жатышат. Себеби сатуучу акча ала электе эле оформление кылыш керек экен. Ушул процессти жок кылып, кредит сыяктуу эле акчасын алгандай кылып берсеңиз жакшы болмок. Рахмат, Касымов Бактияр, МЧС кызматкери дейт. Негизи үй сатып жаткан адамдар санаркабай эле койсо туура болот. Банк деле үй сатып жатканда ошол адамды негизи коммерциялык банктар, мен өзүм деле алгам ошо коммерциялык банктан ипотека. Негизи ипотеканы берип жаткан учурда ошол үй сатуучу адамды жана үйдү сатып алып аткан, ипотека алып аткан адам экөө чогуу келип, туура оформление биринчи болот. Андан кийин чогуу келип банкка ошол банктан үй сатуучу ошол банктан акчасын чогуу алат. Ошондуктан санаркабай эле ипотекага макул болуп сата берсеңиздер болот. Дагы бир суроо келиптир. 36-88 менен аяктаган абонент. Эгерде 50% акча топтолгон болсо, калган 50%-ын канча мөөнөткө бересиздер?
күрөө маселеси кандай болот? Жаш өзгөчөлүгү чектелеби, мисалы пенсионерлерге деген суроо экен. Жакшы суроо экен. Негизи 50% топтолсо 50%-ын канча мөөнөткө бересиңер? Эгер бул балага арналган аманат ачылган болсо, алардын насыя мөөнөтү 20 жылга чейин болот, 10 жылдан 20 жылга чейин. Эгер чоңдор өзүнө алып жаткан насыя болсо, анын мөөнөтү, насыянын мөөнөтү 15 жылга чейин болот. 5 жылдан 15 жылга чейин. 15 жылга чейин жана дагы жаш боюнча чеги 21 насыя алып жаткан учурда 21 жаштан өйдө болуш керек. Насыяны төлөп бүткөн учурга 70 жашка чейин болуш керек. Бул жерде үй бүлөлүүбү, үй бүлөсү жокпу, ал мааниге эмес. Эң башкысы 21 жаштан ашкан болуш керек. Болсо насыя алуу учурунда үй бүлөсү макулдугун берет. Эгер үй бүлөсү жок болсо, өзү ала берсе болот. Эч кандай макулдугу жок эле. Дагы бир 20-28 деген абоненттен суроо келиптир. 50% топтоп төлөгүчө көп да. Бизде Кыргызстанда зарплат төлөмөк түгүл, ичкен жегенге араң жетет. Баары бир өзүңөрдүкүн жедирбейт экенсиңер да деген суроо келиптир. Жакшы суроо экен. Негизи туура ошентип негизи ушул сарамжалдуулук маданияты бизге керек. Ичкен жегенден ашпайт деген ой менен эгер биз жашасак, анда чын эле ашпашы мүмкүн. Ошондуктан ошол канча акча киреше болсо дагы, ошол кирешеден негизи эле ошо финансылык грамотность, финансылык сабаттуулук сабактарында айтылат. Ошол канча тапсаң дагы ошонун жок дегенде 10%-ын чогултууга, 10%-ын сарамжалдуу пайдаланып, ошо чогултууга бөлсө болот. Ошондой эле бизде минималдуу сумма 3000 сом болуп атат ай сайын. Ошол 10% болот, мисалы, үй бүлөнүн тапкан кирешесинен, туурабы? Ошол 10%ды деле ачып, аманат ачып чогултуп баштаса, 3 жыл айтканга көп көрүнөт, чындыгында эле. Бирок чынында эле мен ошо финансы кредиттик мекемелерде иштегендиктен, мен туугандарым деле, мисалы, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан кантип кредит алсам болот деп, мисалы, дагы эле бар да, ошо кайрылган. Мисалы, анын суроосу ошо 3-4 жыл мурун эле туулган, ал барып мамлекеттик ипотекага барып, анын шарттарын билгенче 1 жыл өтөт. Анан дагы эле, мисалы, ошол эмне үчүн ала албайт жүрөт? Себеби 10%бы, 20%бы өзүнүн салымы жок. Ошол салымды ошол 3 жыл мурун топтоп баштаганда, мисалы, бүгүнкү күнгө болуп калмак да, алмак. Ошондуктан убакыт билинбей өтө берет экен. Ошондуктан аманатты азыртадан ачып чогултуп баштаса жакшы эле болот. Дагы ошол эле абоненттен суроо, 20-28 менен аяктаган абонент, жеңилирээк жолдорун карап берсеңер жакшы болмок. Мисалы, 10%-ын төлөп деле алса болобу? Канча ипотекага чуркадык, такыр ала албай койдук. 20% чогултуп барган күндөр болгон дейт. Бул жалпы ипотека жөнүндө. Негизи мамлекеттик ипотекалык компания жөнүндө сөз болуп жаткан болсо, демек адам мамлекеттик мекемеде иштейт. 20% чогулган болсо, барса, азыр чогул акчасы барлар алып жатышат, 20% өздүк салымы барлар. Ошондуктан азыр учурдан пайдаланып айта кетейин, мамлекеттик ипотекалык компанияда барбай эле алардын сайтына кирип, gig.kg сайтына кирип, телефон аркылуу заявканы калтырса болот. Жана ошол жерден өзүңөрдүн макулдугун, бүт бардык нерсе ошол телефон аркылуу гана аткарууга шарт түзүлгөн. Ошондуктан аткарып, өзүңүз очередке туруп, дагы бир жолу кайрылып көрсөңүз болот. Жана биз жөнүндө сөз болуп жаткан болсо, Ак Босого турак жай компаниясын азыр дагы айтып кеткенде, бул 50% топтош керек деген шарт коюлган. Бул шарт азыркы убакта, бул шарт ушул гана шарт бар, 50%-ын чогултуш керек. Кийинчерээк бул талап өзгөрүшү мүмкүн, ылдыйлап. Бирок ал жөнүндө биз иштеп чыккандан кийин айта алабыз. Дагы бир суроо, 75-54 менен аяктаган абонент, мен өзүм элемин, үйлөнө элекмин, айыл жергесинде турам, иштебейм. Ипотекага үй ала аламбы, айылдан эле деген суроо экен. Демек, адам эчтеке иштебеши мүмкүн эмес, балким тала, мал бардыр, туурабы? Айылда турса, демек, мал багат, тала иштерин жасашы мүмкүн. Ошол иштерин бул
киреше көрсөтсө болот. Жана ай сайын мисалы малы уyu бар болсо сүт өткөрөт, же болбосо малын базарга алып барып сатат. Ошол кирешесин көрсөтүп ипотека алса болот. Дагы бирөө жазыптыр. Сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн багыты бул ак босого аманат сактык турак жай кассасы жөнүндө болуп жатты эле, бирок сиздерде жалпы ипотека жөнүндө суроолор келип жатат. Мүмкүн болсо темага байланыштуу суроолорду берсеңиздер жакшы болот эле. 7416 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Этаж үйдөн ипотекага үй алыш үчүн канча айлык керек? Госслужбалардыкы аз да дейт. Мамлекеттик кызматтагылардыкы. Туура, мамлекеттик кызматтагылардыкы аз, бирок үй бүлөсү менен чогуу бул жерде насыя берүү учурунда бир гана кишинин айлык акысы эмес мамлекетте иштеген. Ошол үй бүлөсүнүн чогуу, мисалы үй бүлөсү, балдары чогуу туруп чогуу кирешеси эсептелинет. Ошол киреше менен насыя алса болот. Насыянын мөөнөтү 15 жылга берилип атат. Мисалы мамлекеттик ипотекалык бизде деле 15 жылга болот. Ошол мөөнөттө ай сайын төлөнүүчү сумманы ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша турак жай таап сатып алса болот. Дагы эле ошол сыяктуу суроолор 0085 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсыңбы мээрим? Жабылбаган кредит бар болсо ипотека береби? Черный списокто болсо дейт. Банктарда кара тизмеде болуп калган болсо. Банктарда кара тизмеде болуп калган болсо, ушул ак босого турак жай сактык кредиттик компаниясына келип аманат ачып, ошол аманатты ай сайын топтоп өзүнүн ушул насыяны төлөй ала турам деген, төлөй алам деген мүмкүнчүлүгүн тастыктоого дагы бул бир мүмкүнчүлүк. Ошо эгер кара тизмеде болсо келип ачып, ушул 3 жылдын ичинде өзүн көрсөтө алат. Өзүн көрсөтө алат жана насыя берүүдө ушул эгер кара тизмеде болсо дагы, бирок эгер аманат ачып чогултуп 3 жылдын ичинде өзүнүн дисциплинасын көрсөткөн болсо, ошол нерсе да каралат. 2445 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Телефон номерин айтып коесуздарбы? Жана укпай калдым, кодун эле угуп калдым дейт. Эгер биздин студиянын номерин сурап аткан болсоңуз 59 25 04. Эгерде кредиттик компаниянын номерин сурап аткан болсоңуз дагы бир жолу айтып койсоңуз. 0509 29 21 21. Ушул эле номерде WhatsApp номер бар. Ош шаарында үй ипотекага алса болобу дейт. Албетте болот да, айтып койсоңуз. Ош шаарынан алса болот. Ош шаарында аймактарда бардык жерден алса болот. Биз мамлекеттик сактык компаниясы менен биргеликте ал компаниянын агенттери менен чогуу ошол биздин кызматтарыбызды тартуулоо жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол ишке ашканда биз ал жөнүндө жарыялайбыз. 8853 менен аяктаган абонент жазыптыр. Биз ипотекага үй алайын десек, күйөө мурда кредит алып, шериги кесирээк төлөп, кара тизмеге кирип калган экен. Биздин ЗАГСыбыз бар, мен медайыммын, өзүм алайын десем, башка бирөөнү поручитель кылсам болобу? Бирок күйөөм компьютерден чыгып калып атат, кантип алсам болот дейт. Бул суроо бул мамлекеттик ипотекалык компаниясына караштуу суроо экен. Медайым мамлекеттик мекемеде эгер медайым болсо, мамлекеттик ипотека жөнүндө сурап жатат болуш керек. Аны мамлекеттик ипотекалык компаниясына жана ошол мамлекеттик ипотекалык компаниясы иштеп жаткан банктарга кайрылса болот бул суроо менен. Эгер дагы эле кайталап кетүүчү нерсе, ак босого турак жай сактык кредиттик компаниясына келип аманат ачып, өзүнүн төлөй ала тургандыгын тастыктап, ошол аманатты ай сайын төлөп, келишимде көрсөтүлгөн сумманы ай сайын төлөгөн болсо, кредиттик таржымалы оңолот. Бизди Россияда да мекендештерибиз көрүп жатат, себеби интернетте бардык интернет желесинде көрүнүп атат. Ошо Россиядагы номер менен чалып аптыр. 3170 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы? Мен гражданка Россиямын. Ипотека жолу менен Кыргызстандан үй алсам болобу дейт. Саламатсызбы? Тилекке каршы башка өлкөнүн жарандарына биз жардам бере албайбыз. Кыргызстандын жарандары Россияда же башка чет мамлекетте иштеп жаткан биздин мекендештер Кыргызстандын жарандары кайрылса болот. Ошо жанагы аманат сактык компания жөнүндө сурап жатса керек, дагы бир чет өлкөдөгү мекендешибиз экен. Эгер мен ипотека үй алсам, жаңы түшүп жаткан үйлөрдөн алсам болобу? Максимум канча сом төлөп бересиңер? Жана 50% деген суроо да окшойт. 3 миллион, 4 миллионго чейин бериле береби? Канча жылга бөлүп бересиздер максимум деген суроо экен.
негизи турак жай сактык кредиттик компаниясынын максималдуу суммасы бул 4 миллион сом, насыянын суммасы. Демек 4 миллион сом жана максималдуу мөөнөтү 15 жыл. Эгер жаңы үйлөрдөн алам десе алса болот, документи болсо. 0067 менен аяктаган абонент жазыптыр. Мен жалгыз баламын, апам бар, 2-3 комнаталуу үйдү кантип алсак болот? Канчадан айына төлөсөк болот? Канча жылга чейин төлөш керек? Кайра эле ошол суроолор кайталанып атат. Негизи канча суммалык үй керек, негизи кандай үй ала турган жөнүндө үй бүлө өзү чечим кабыл алат. Анан ал үй сатып ала турган үй канча сом тура турганын дагы билсек болот. Мисалы эгер мисалы айталы 2 миллион сом керек болсо, ошол 2 миллион сомдон 1 миллион сомун аманат ачып чогултуш керек 3 жылдан кем эмес убакыттын ичинде. Жана калган 1 миллион сомун биздин компания насыя кылып берет. 1 миллион сомго бизде азыркы насыянын пайыздары 6%-дан 9%-га чейин деп жатабыз. 6%-дан 8%-га чейинкиси бул балдарга арналган насыялар, балдарга арналган аманаттардын насыясы. Ал эми чоңдорго арналган аманаттардын насыясы ошо 7%-дан 9%-га чейин. Максималдуу ошол 9%-ды алган күндө дагы миллион сомдун ай сайын 10 жылга төлөнүүчү суммасы 12.700 сомду түзөт. Мисалы биздин коммерциялык банктарда 17%-дан берип жатса, ал жакта 19.000 сом болот. Ошо айырмасы бир 5.000 сом болот экен, бул миллион сомго. 5563 менен аяктаган абонент суроо жибериптир. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга сиздерде жеңилдиктер каралганбы деген. Негизи эле бул ушул пайыздардын, мөөнөттөрдүн жана пайыздардын минималдуу сумма өзү эле минималдуу 3000 сом түзүп жатат. Негизи эле азыр бардыгына бирдей шарттар каралган. 0878 менен аяктаган абонент: саламатсызбы, жолдошум экөөбүз гос жумушта иштебейбиз, частный жумуштарда иштейбиз. Анда канча жылга берилет? Первоначальный взнос жок эле бере аласыңарбы? Анткени квартирага эле 7000 сом кетет. Квартирага төлөгүчү айына 10.000 сомдон берип кутулсак болобу деген суроо экен. Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы бүгүн мына ушул мен жакын арада үй алышым керек деген жарандарыбызга азыр жардам бере албайт. Себеби бизде топтоо мөөнөтү минимум, кеминде 3 жыл топтош керек. Эгер квартирада жашап, азыркы учурда квартирада жашап жаткан болсо, жанакы айткандай 7000 сом төлөп, жеке жактарда иштесе да кайрылса болот, мамлекеттик мекемеде иштөө керек деген талап жок. Жана эле айтып кеткендей, тапкан кирешенин жок дегенде ошо 10%-ын чогултуп баштасаңар болот. Чогултуп 50%га жеткирип, андан кийин насыя алуу мүмкүнчүлүгү азыр каралган. Тагы бирөө суроо узатыптыр. Кандай документ керек? Балам өзү үй бүлөсү менен Москвада иштейт, кантип алса болот деген суроо экен. Ошо документтер кандай документтер? Балаңыз азыр үй бүлөсү менен Москвада иштеп жаткан болсо, жакын туугандары келип, келишим түзүп, аманат ачып баштаса болот. Же болбосо жакынкы арада ошо 2 айдын ичинде балаңыз өзү Россияда туруп аманат ачуу мүмкүнчүлүгү ишке ашат буюрса. Дагы ошо Россияда мекендеши суроо берип атат. 3170 менен аяктаган абонент: мен орус паспорту менен акча топтой аламбы деген суроо экен. Акча топтоого дагы, насыя алууга дагы кыргыз жаранынын паспорту керек. Себеби акча топтоп баштаганда, аманат ачып жатканда негизги келишим деген бар. Ошол негизги келишимде аманат топтоочу сумма 50%, жана негизи бардык жалпы суммада көрсөтүлөт, 50% көрсөтүлөт. Канча сумма жаран топтош керек, канча пайыз, 3% ошо аманаттарга насыя чегерилет деп, жана ошондой эле насыянын пайызы жана насыянын мөөнөтү ошол негизги келишимде көрсөтүлөт. Ошондуктан негизги келишим менен негизги келишим менен Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясы
өзүнө ошол кепилдик берип жатат. Биз сиз эгер 50% чогулткан учурда, ушул шарт аткарылганда 3 жылдан кийин биз сизге насыя беребиз деген кепилдик берип жатат. Ошондуктан бул негизги келишим, аманат ачуу келишими дагы баардыгы ошо кыргыз жаранынын паспорту менен, кыргыз жараны менен гана түзүлөт. Мына мисалы мындай болуп калат да, биринчи айда 3000 эле сом берип койду. Андан кийин 5000 сом бар болуп калып, аны кошуп койду. Кийинки айда 10000 сом, андан кийинки айда кайра 3000 сом болуп, мындай өзгөрүп турса боло береби суммасы? Өзгөрүп турса болот. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, мен бир айда 3000 сом, минималдуу түрдө 3000 сом, же минималдуу түрдө 5000 сом ай сайын салып турам деп өзү ошо келишимге көрсөтөт. Ошол келишим келет да, келишимге келебиз. Андан кийин эгер бул айда мисалы 3000 сом салды, минималдуу 3000 сом салам деди. Кийинки айда 10000 сом, 5000 сом болуп калса, мүмкүнчүлүгү сала берсе болот. Ошол түшкөн акчага эртеси түшкөн күндүн эртесинен баштап 3%, жылдык 3% чен менен пайыздын суммасы чегерилет, өсүп турат да, пайыздын суммасы. Демек, ошентип өзгөрүлүп турса болот. Бирок минималдуу сумманы шартты аткаруу шарт да, ошол минималдуу сумманы аткаруу шарт. Мисалы, биздин ата-энебиз Кеминде жашайт. Ал небереси окуйт мектепте. Ал Бишкектен кийин чоңойгондо үйлүү болуп калсын деп, ошо Кеминде туруп алып, Бишкектен аманат кассасын ачып, ошентип берсе болобу? Болот. Жакынкы арада бизде Кеминден туруп эле аманат келишимин ачса болот. Кеминден эле эч жака Бишкекке келбей эле Кеминден эле келишимди ачат дагы. Ошол азыр Айыл банк жана Элсо менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүлүп жатат. Азырынча бүгүнкү күндө азыр Айыл банктын бардык сберкассалары жана терминалдары аркылуу ушул Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясына өзүнүн атына аманатты чогулта берсе болот. Жакшы экен. Дагы бир суроо келиптир. Мен троллейбус айдайм, 14 жыл болду, ипотекага үй алсам десем, биринчи төлөм акчам жок. Кандай кылам дейт. Бул жаранга ушу сиздерден ачса болот, э? Бул жарандын биринчи төлөмгө акчам жок деген мамлекеттик мекемеде иштесе, мамлекеттик ипотекалык компаниядан дагы алса болот, бизден дагы алса болот. Бирок ошол биринчи төлөм акчасы жок адамдар үчүн, ошол сарамжалдуулукту өстүрүү үчүн ошол мамлекеттик тарабынан бул программа ишке ашырылып жатат. Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынан аманат ачып, азыр чогултуп баштасаңыз, ипотека алуу мүмкүнчүлүгү бар сизде. Бул жакта суроо узатыптыр. 7846 менен аяктаган абонент. Биз үй салып жатканбыз, канча процент менен насыя алсак болот дейт. Бул жарандын суроосун түшүнбөй калдым. Ошондо бул үй салып баштаптыр дагы, ошол акча үйүн бүткөрүүгө сиздерден алайын деп атса керек да. Азыр биринчи телефон чалууга жооп берип албайлыбы? Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде телефон чалуу бар экен. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз, түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы. Сүйлөңүз, угуп жатабыз. Мен ушу ипотекалык турак жай боюнча суроо берсем дедим эле. Угуп атабыз. Мен деген пенсионеркем, Новополкадамын да. Бирок балдарымдын өкмөтү Москвада, өкмөтүн гражданин Россия. Ошо кичинекей уулума ушул жактан үй алсамбы деп ойлоп турам да. Ошонун жол жобосу кандай, документтери кандай? Рахмат, жооп бере берсеңиз болот. Чоң рахмат сурооңузга, кайрылганыңызга. Сиз кичинекей небереңизге үй алсам деген ой бар экен. Туура түшүнсөк, сиз өзүңүз деле келип, сиз өзүңүз эгер Кыргыз Республикасынын жараны болсоңуз, сиз өзүңүз Ак Босого турак жай кредиттик компаниясына кайрылып, аманат келишимин түзүп, аманатты ачып, топтоп баштасаңыз болот. Ата-энеси да жардам берсе болот, сиз өзүңүздүн атыңызда. Тарыгыңыздарды көпчүлүгү билбейт экен, ошол жакка түз эле келип ачса болот да, туурабы? Айтып берип койсоңуз. Эжеге толуктап коеюн жоопту. Сиз өзүңүз келип, ошо небереңиздин күбөлүгүн ала келип ачсаңыз болот. Туулгандыгы тууралуу. Эгер ачсаңыз болот. Биздин дарек боюнча Токтогул көчөсү 228, Үмүталиев жана Калык Акиев көчөлөрүнүн
менен кесилишет, экөөнүн ортосунда турат. Жанында 68 мектеп бар. Туура офиске келип эле аманат келишимин түзүп ачып баштаса болот. Ошо жанагы суроого жооп берип кетсеңиз, ошо үй салып атканбыз дейт да, анан кийин ошо үйүн бүтүрүүгө акча сурап ипотекага алсак болобу дейт, сураса керек да, Насия. Негизи үйгө салууга, үйүн жакшыртууга болот каралган. Бирок ушул биринчи шарт, ушул аманат ачып, аманатты топтош керек. Үйдү бүтүрүүгө керектүү сумманын 50%. Анан калган 50%-ын биз насыя кылып беребиз. 30-35 менен аяктаган абонент жазыптыр. Мен Оштон жазып жатам. Ошто ушул компанияны кайсыл даректен тапсак болот дейт. Сиздердин ошо аманат сактык турак жай компаниясы Ошто барбы, бөлүмү? Биздин аманат турак, биздин Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынын Ошто бөлүмү болот. Биз азырынча биз дарегибизди айта албайбыз, ошондуктан эгер номерин биз алып калсак, сиздерге жазган бардык номерлерди алып, суроолоруна дагы жооп берип, жакын арада биз жарыялайбыз, ошол кайсы жерге кайрылса болот экен. Азырынча Оштон деле ушул 0509 29 21 21 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден абдан көп суроолор келип жатат, жана бирин-бири кайталаган суроолор болуп жатат. Эгерде биз ушул эфирдин алкагында сиздин сурооңузга жооп ала албай калган болсок, анда бардык бизге келген суроолорду биз мамлекеттик ипотекалык компаниясы жана ошондой эле Ак Босого аманат турак жай сактык компаниясына жолдойбуз. Алар сиздер андан дагы тиешелүү жоопторду алсаңыздар болот. Андан тышкары мен сурайын дедим эле, ошол турак жайы барлар, Бишкектен үйү барлар деле ушул сиздердин аманат сактык турак жай компаниясына барып турак жай алганга депозит ачса болобу? Ак Босого турак жай сактык кредиттик компаниясынын катышуучусу болуу үчүн үйү бар болсо дагы боло берет. Үй болбош керек деген талап жок. Ошондуктан үйү бар, канча үйү бар болсо дагы айырмасы жок, келсе болот. Мисалы, эмнелер керек? Паспорту керекпи? Маянасы жөнүндө? Жок, азырынча азыр биз биринчи ушул шарт болуп жаткандыктан, аманат ачуу жана чогултуу шарты болуп жаткандыктан, паспорту менен гана келип аманат ачса болот. Кийин насыя алуу учурунда үй бүлөсүнүн макулдугу, кирешесин тастыктаган документтер ал кийин насыя алуу учурунда, насыя берүү учурунда тастыкталыш керек болот. Аралыктан деле ошо документтерди тастыктоого мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы, кээ бирлер жумушунан бошобойт дегендей. Интернет аркылуу отуруп алып эле ошол дагы. Азыр бизде интернет аркылуу анкета, заявканы толтуруу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол анкета, заявканы толтуруп, биздин WhatsApp аркылуу кайрылса, номер аркылуу 0509 29 21 21 биз ошол анкетаны толтурууга ссылканы жиберебиз. Ошол жактан анкетаны толтуруп койсо болот. Сиз келген убакытка, бирок биз договорду, келишимге кол коюу үчүн келүүсү зарыл. Ошондуктан биз ал адам, мисалы, жумушуна шашып жаткан болсо, ал адам келгенче биз келишимди даярдап коебуз. Келип кол коюп кетсе болот. Аз убакыттын ичинде. Телекөрүүчүлөр, бизге дагы бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Бардык суроолорго албетте жооп бере алган жокпуз. Бизге миңге чукул суроо келди окшойт. Ошолордун баарын биз ушу мамлекеттик ипотекалык компаниясына жана Ак Босого турак жай сактык компаниясына жолдойбуз. Алардан дагы силер кошумча жооп алсаңыздар болот деп ишенебиз. Азыр болсо биздин көрсөтүүчү соңуна чыгып жатат. Номериңизди дагы бир жолу кайталап койсоңуз, анан кийин жыйынтыктайлык. Биздин номер 0509 29 21 21 номерине кайрылыңыз. Жана ушул номерде WhatsApp номери бар. Чалса дагы болот, билдирүү жөнөтсө дагы болот. Эми биз ойлойбуз, сиздерге дагы телефон чалуулар тынбайт болуш керек. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.